Алганбаева Гүлүмкан Абыталыповна Нарын облусунун Аддашы районундагы Ой-Терскен орто мектебинин башталгыч класстарынын мугалими, эл агартуунун мыктысы, Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси. Мугалиммин, билим жолун кармадым, окутуудан, изденүүдөн талбадым, эриш аркак жүрө берсин чогуу деп, үй бүлөмдү, кесибимди тандадым. 32 жыл болду, талбай иштеп жүрөмүн, кесибимди тутуп, окуучумду сүйөмүн. Ооба, башталгыч класста алган билим сапаты окуучунун андан аркы билим алуусуна өбөлгө түзүп, ийгилигине түздөн түз таасир этет. Ошондуктан кесибимди жан дилим менен сүйүп, жоопкерчилик, чыгармачыл изденүү менен бирге окуучуларымды мыкты инсан катары тарбиялоого аракет кылып келем. Учурдун талабына ылайык заманбап технологияларды, интерактивдүү методдорду колдонуу менен окуучуларымдын сабакка болгон кызыгуусун арттыруудамын. Окуучулардын логикасын өстүрүү, тереңдетип кошумча окутуу максатында математика, кыргыз тили, адабий окуу сабактары боюнча акы төлөнбөгөн ийримди үзгүлтүксүз өтүп, ийримдин натыйжалуулугун иш тажрыйбамда көрүп жатам. Ошондой эле окуучуларымды китеп окууга кызыктыруу, чыгармачыл жөндөмдөрүн арттыруу максатында китеп бурчун, үй бүлөлүк окуу, изилдөө иштери, бий, комуз ийримдерине катыштыруу аракеттерин жасап, ата-энелер менен бирге иш жүргүзүп келем. Мына, убакыт зымырык куш дегендей, 9 жолку 1 классымды окутуп жаткан учурум. Замандын агымына жараша, техника өнүгүп, ааламдашуу дооруна туш болгон чоң эне, чоң атанын жомогун угуп, оюнчук менен ойнобостон, телефон кармап чоңойгон балдар болгондугу мугалимдин түйшүгүн ого бетер татаалдаштырып, көп эмгекти талап кылгандыгы талашсыз. Күзүндө санаага батырган окуучуларым талыкпаган эмгектин аркасы менен мектептин тартип эрежесине баш ийип, сабакка болгон кызыгуусу жанданып, ой жүгүртүүсү, чыгармачылыгы өсүп келе жаткандыгы мени кубандырат. Мугалим сабак окутуу менен гана чектелбестен ар тараптуу болушу абзел. 32 жылдык иш тажрыйбамда жыл мугалими, 1 мугалим, мыкты класс жетекчи жана башка аралыктан өткөн сынактарга катышып, ийгиликтүү орундарды камсыз кылдым. 1 мугалим сынагына катышып, 2022 жылы 2 орун, 2023 жылы баш байгени багындырып, маданий маалымат арттыруучу саякатка, окуучуларым Бишкекке, өзүм Москвага 10 күндүк саякатка барып, дүйнө таанымыбыз кеңейип, маалымат алдык жана диплом, баалуу сыйлыктар менен сыйланып, 1 мугалим наамына ээ болдум. Массалык маалымат каражаттары менен тыгыз байланышта болуп, Кут билим газетасына, Мугалим илимий педагогикалык журналына, сайттарга көптөгөн макалаларым, методикаларым, сабактын иштелмелери, дил баяндар жарыяланды. Демек, ийгиликтин ачкычы талыкпаган эмгекте экендигин жон терим менен сезип, Чыңгыз Айтматов адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деп айткандай, ар бир күнү кылган аракетим оң натыйжасын берип, акылдуу, билимдүү, ыймандуу окуучуларды даярдап, жашоонун даңгыр жолуна түшүүсүнө кам көрүп, окуучуларымдын устаты катары жан үрөп эмгектенүүдөмүн. Эмгек жерде калбайт демекчи. Жасалган мээнетим үчүн көптөгөн сыйлыктардын ээси болдум. Бүтүргөн окуучуларым жогорку класста көп ийгиликтерге жетишип, жалпы республикалык тестирлөөдөн дээрлик көбү жогорку упайларды алып, алтын тамга, алтын сертификатка ээ болгондугун сыймыктануу менен айта алам. Учурда Мугалим журналынын Атбашы району боюнча аймактык координатору болуп иш жүргүзүп келем. Жана быйылкы жылдан баштап 1 мугалим сынагынын калыстар тобунун курамына киргендигим сыймык жана чоң жоопкерчилик экендигин сезип турамын. Ишмердүүлүгүмдүн баянын аяктап жатып, мээнет сөзсүз дөөлөт менен кайтаарын айткым келди.